Балык алабыз, балык. Бакай ата айылынын тургуну Жанадил Малабеков быйылкы жарманкеге 3-чү жолу катышууда. Бүгүн ал балык алып келген, жеңилдик кылып элге базар баасынан арзан сатып түгөттү. Чоң балыктарды 320 сомдон сатып атам килограммын. Булар чоң балыктарды 350ден сатып атыр. Элдер таластан келип сатып атыр. Мен Бакай атанын ичинен элдердин чөнтөгүн карап бирке 320дан сатып атам ярмаркада. Элдин алышы жакшы, элдер сүйүнүп атыр, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Бакай ата районундагы жарманкеде соода кызуу жүрдү. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр элге картошка, бал, сүт, сыр, балык жана башка азыктарды сатышты. Калктын айтымында мындагы баалар базарга караганда кадыр эсе жеңил. Ушундай ярмаркалар дайым эле боло берсин. Биз алып атабыз. Мана жакшы, мен уже 2-3 жолу келип атам. Эл аман болсун. Уюштурган сиздерге рахмат. 170 сом экен. Каттама, а берде 130 сом. Мен байкаган да. Еще айрандар. Тиякта 60, берде 50. Ич көрөм да биринчи үйгө апарып. Байкайсың. Дагы эмне аласыз? Дагы алам, булочка, кардек алам. Жарманкенин пайдасы эл азык түлүктү ортомчусуз тыйкан фермердин өзүнөн сатып алат. Мындай жеңилдикти Бакай ата райондук администрациясы 3-чү жолу элге түзүп, жума сайын жарманкени үзбөй уюштурууда. 4 айлык өкмөттөн Күмүштак, Бакай ата, Биримдик, Акназар айлык өкмөттөн тыйкандар келип өздөрүнүн өндүргөн айыл чарба азык түлүктөрүн элге ортомчусуз жеткиликтүү арзан баада сатышып атат. Буюрса дагы уланат го бизде жарманке. Ушундай жарманке уюштуруп турууну өлкө жетекчилиги тапшырма кылган. Ага ылайык өлкөнүн бардык аймагында уюшкандыкта өткөрүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.